Shayx Mutavalli Sharoiy rahmatullohi alayhi aytadi, kimda kim Alam Nashrah surasini o'qisa, tahajjud vaqtida 314 yo'l o'qisa. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Alam nashrah laka sadrak va wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak va rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab va ila robbika farghab de o'qisa tahajjud vaqtida 314 yo'li. Shariatimizda mujarobat ilmi bor. Bu qanday desangiz, hadis yo'q, oyat yo'q bu ish turali. Biroq olimlarimiz o'zining tajribasida qilib bir ikilikka yetgan ishlar neken mujarobat ilmi. Bu ilmde olimlar qilgan ish bu qaysi olim Mutavalli Sharoiy rahmatullohi alayhi aytadi, 314 yo'l Alam Nashrah surasini tahajjud vaqtida o'qisa, Allohdan bardiq problemasi chechiladi deydi. Bardiq masalasi, ko'ygan masalasi chechiladi deydi. Керек болса, балалы бола албай жатқан, ошо апалар оқса, балалы болады дейді да. Бұл тәжірибада қылынған нәрсе. Бұл нәрсеге 100% кепілдік берілбейді, бірақ қылса, бұл нұр үстіне нұр болады, жақсы болады дегені. Шықпаған жаннан үміт дейді ғой. Біздегі ең тура емес түшінік, бізде қоғамда башына бір түйшік мәселесі келіп қалса, дару таныш іздегені баштайды да. Врачта қандай танышым бар, медицинада қандай танышым бар. Birinci Allah'a canım çalar. Sebepleri Құдай Таала өз жолundan çıkarıp koya veredi. Biz көрінбеген туманның içinde проблема шешкенде әрекетін қыламыз да. Негізі біздің алдымыздағы проблемалар жөнөкөйлүү проблемалар. Неге дебейсіз бе? 10 жыл мурдагы проблеманы ойлоп, азыр күлөсүз да. Неге? Ошо 10 жыл мурда, ошол учуруңузда, ошол деңгээлиңизге жараша проблема келгендиктен, Құдай Таала ошол сиздин абалыңызды билип, ошого ылайыктуу сыноо бергендиктен, ал учур сиз үчүн кыйын болду да. Арадан 10 жыл өттү. Андай көйгөн маселелерден сынап күчтүү даражаларга жеткизип, чоңойтуп койгондон кийин 10 жыл мурда проблеманы эстеп, ушундай беле, ошон үчүн мен ушундай сыгылдым беле деп күлүп каласыз да. Көрдүңүзбү, Кудай Таала даражаңызды сайын көтөрүп атат. 1 жыл мурдагы сүрөтүңүздү карап, мен 1 жыл мурда ушундай болдум эле деп күлөсүз да. Көрдүңүз, сиз өзгөрүп атасыз да. Жыл сайын, күн сайын, ай сайын. Mujarabатта ушундай алымдар кылган иштер экен. Бул Алам Нашрах сүрөсүнүн касиеттери өтө көп, урматтуу мекендештер. Көрөк окушубуз керек бул сүрөнү. Керек болсо, кээ бир маселелерде үй бүлө маселелери чыгып калат. Келин тарынып калган, күйөөсү тарынып калган, бири-бириге жараша албай жатат, арызданып атат. Бул маселеде дагы Алам Нашрахты менен дем салып, бири-бириге ичирсин, суу маселесинде кылып, суга дем салып ичерсин, жакшы болуп кетет дейт да. Болгону бул нерсеге эмне керек? Ихлас керек, чындыгы ишеним керек. Кылсам окшойбу экен, алымдардык эле деп атат, не болот экен деген дегендерди кошпостон 100% ишенич менен бул маселелерди кылышыбыз керек. Керек болсо карыз ал, карыз бер, же бере албай атасыз, же ала албай атасыз, ушу маселелерди дагы карыз маселесинде дагы Алам Нашрахты көбүрөөк окушуңуз керек экен. Мен мисалы урматтуу мекендешим, тажрыйбада көргөн маселелерден бири курманын шаңги бар, чаңы. Ошону керектүү өлчөмдө балга аралаштырып, ушул нерсени кылса, баягы бул себеп, бала көйгөйлүү маселелерден бири балалуу боло албай жатабыз дегендер көп атат го. Бул балалуу боло албай калышта өтө чоң бир проблема да. Курманын шаңги менен балды аралаштырып жесин ичсин, бул балалуу болушка бир себеп. Мен уккан нерселерден Алам Нашрахты эң жаман нерсе эмне десеңиз, мен мисалы бирөөдөн чоңураак сумма карыз алсам, керектүү датаны сөзсүз түрдө белгилейм. 12 апрель мисалы үчүн, 2 жылдан кийинки марттын ушунча күнү деп туруп. Берип аткан адам да ошентип бериш керек. Өтүп кетпеш керек, калып кетпеш керек деген маселеде бир күн тактап коюш керек. Эгерде ошол күн келгенге сайын жүрөгүң дапылдап согушту баштайт, коркунуч каптаганды баштайт. Кантип берем, кандай кылам деп. Ошол күнгө чейин турлайм дегенсиң сен. Ода бергенсиң, сөз бергенсиң. Ошо карызды бергенден кийин эркеңден тоого түшкөндөй болот да. Ага чейин сарсана болуп ойлоно бересиң. Бирок өкүнүчтүү ушул сарсана болуш, кыжалат болуш деген нерселер бүгүн карыз алыш бар, акча алыш бар, бирок ошо сарсана болуш жок да көп адамдарда. Ушул сарсаналыкты да кайра адамга бере турган нерсе эмне десеңиз,
Мисалы сиз акча бердиңиз бирөөгө, ал бербей атат, ала албай атасыз да. Көрүп турасыз, билип турасыз, ал сиз берген акча менен жыргап эле жүрөт. Кайтаргысы келбей атат. Ошол учурда не кылышыңыз керек? Жүрөгүгө толкундоо, кыжалатып салуу максатында дагы аламдан шыракты бир сүрөөгө, кагазга жазсын. Өзү жаза албаса бир карыкеге, мечиттеги имамдарга жаздырсын. Кагазга жазып туруп ошо үйгө кире беришке асып койсун дейт да, жип менен. Үйгө кирип чыккан сайын, аба алмашкан сайын баягы кыймылдай берет го кагаз. Ошо баягы карзы бар адам, сизге бербей жүргөн адамдын жүрөгүнө кайра ойлор, кайгыруу кайра келе берет да, ой сана кайра келе берет. Паланчыдан карыз беришим керек эле, паланчыдан беришим керек эле деген нерсе кыйнай берет да. Мындан өткөн нерсе жок да, чындыгында. Ой кайра баягыдан жеп салат. Бүгүн ойлонбогон адамдар көп да. Буга дагы Кудайым буйрса, рахмат, Аллага шүгүр, сизге чоң рахмат дешиңиз мүмкүн. Себеби бул дагы тажрыйбада кылынган, алымдар кылып келген маселелердин бири экен, урматтуу мекендешим. Билесизби, мурда эле 90-жылга чейин эле чоң азыркы камералар жок эле, азыр телефон аркылуу издеп урууну оңой эле таап алат. Бирок мурда билинбей калган учурда, уруу чоң акчаны урдаган учурда не кылат эле? Молдекеге келип, кичине акча берип, дем салдырып, дагы бир молдекеге бир нерселерди окутат эле. Окуткан учурда уруу өзү билген, билбеген абалда кайра акчаны алып келип берет эле да. Ушундайларды угуп жүрөсүзбү? Мындай нерселер бар нерсе. Биз проблема менен чечкенге аракет кылып калабыз. Бирок көп учурда биздин алымдарыбыз көп нерсеге жолду көрсөтүп койгон да. Уруу өзү келип берет экен. Ошондуктан да, урматтуу мекендешим, бул маселелерди айтуудан мурда сиз дагы, ал дагы ойлонуш керек. Нени ойлонуш керек? Ихлас ойлонуш керек. Ихлас негизги маселе. Ар бир нерседе Раббыңызга ишенишиңиз керек. Бир адам тоодо кыйгат жолдо басып кетип атып, жыгылып кетейин деп дарат кармап калат экен. Баягы адам ушуга чейин ката кылдым, күнөө кылдым, арам иштерди кылдым, ичтим, чектим, айвандан айырмам жок жашадым. Кудайым, мындан кийин сага кулчулук кылып, сенин жолуңдан жазбастан сенин жолуңда жашап өтөмүн. Ушул жерден мени эсен амандыкта сактап калгын деп Кудайга кайрылат экен. Асманда булуттарды ичи аралап, булуттардын ичи жазылгандан кийин бир үн келет экен баягы адамга. Чындап ишенесиңби? Чындап ишенем, мындан кийин өмүрүм сага. Сен мага ишенбейсиң дейт экен. Жок, ишенемин, кайра айтат экен. Ишенемин десе. Анда дарат коюп жибер, кармап турган дарагын коюп жибер десе. Мындайча айтканда, азыр бул жерден кой берсе мен өлүп каламын го. Мен сенден жардам сурадым деп ишенбей коет экен да. Баягы үн дагы кайра жоголуп кетет экен. Айтайын дегеним, кыссадан кысса биз ишенбегендигибиз үчүн өзүбүздү кыйнап жүрө беребиз. Эң туура ишеним, эң туура жол, эң жакшы дин ислам дини болсо, акыйкат, чыныгы факт менен далилденген дин дагы окумуштуулар тарабынан, медицина тарабынан бардык жоктон туура так дин ислам дини. Сиз ишенбей каяка барасыз? Мекендешим, ойлонушуңуз керек бул маселеде.